Салам достор, мени Таймураз Ташиевдин же дегеле жалпы эле Ташиевдердин коррупциялык схемалары, алардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануулары, булардын баягы мафиялык, бандиттик, коррупциялык кланы ушунчалык таң калтырып атат да. Мына ошондой дагы коррупциялык иштердин бири бул Төө ашууда келечек деген аталыштагы жаңы туннель куруу долбоору жөнүндө. Ал долбоор 640 миллион долларга бааланып, анан аны ишке ашыруу Ташиевдерге жана ошондой эле бул өзгөчө Таймураз Ташиевге жана мурдагы транспорт министри, кийин 2014 жылдан кийин коррупцияга шектелип өлкөдөн качып жүргөн Нурлан Сулаймановго таандык компаниялар курайын дегени белгилүү болду. Аны ошол долбоорду Кыргызстандын баягы өкмөттүн атынан ошол жанагы транспорт экс-транспорт министри бул Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы Абсатар Сыргабаев түзгөн экен да. Ал келишимге ылайык булар деген ошол 11,5 чакырымга 11,5 чакырым туннель курушмак экен. Жана ошондой эле аны 49 жыл бою булар башкармак. Жана ошондой эле 2 кес дагы курмак экен. Бул баягы ошо туннелди электр энергия менен камсыз кылуу боюнча анын дагы ээлери 49 жылга чейин ким болмок? Албетте Ташиевдер болмок. 49 жыл бою булар ошол жактан чоң каражатты алып турушмак. Бул долбоор боюнча айта турган болсок, мындай фактылар менен айтайын. Тез жол, железобетон строй, Нур Капитал, Кыргыз Гидро Спецстрой деген ошо 4 компания курмак экен. Анын экөөсү түздөн түз Таймураз Ташиевге тандык. Тез жол жана ошондой эле железобетон строй дегендерчи. Андан тышкары бул тез жол жана Жагалмай деген дагы ошол бир кезде учредитель болгон ошол Таймураз Ташиевдин. Булар жана өзгөндө айланма жолунда курушкан да. Ал жерден 49 жылга акыны алып турушмак. Эми анын долбоордун келечеги кандай болот билбейбиз. Бул 2023 жылы түзүлгөн ошол тез жол дегенчи. Анан 23 жылы түзүлүп эле, анан кийин укмуш чоң долбоорлордун ээси болуп эле, анан көп акча жасап эле, тендерсиз эле ар кандай курулуштарга ээ болуп эле, булар бизнес жасашыптыр да. Ошолордун бирин айта турган болсок, бул Камар ата кеси, 2 кеси курулуп атпайбы? Ошону мындай айлан өтмө каналда баягы дамба куруш үчүн сууну айландырып өткөрүш керек да. Ошону курган каналды булар курушуптур да. Анан ошол жерден 118 миллион сомдук баягы акча урдалганы белгилүү болуптур да. Ошол туугандар. Кыргыз Гидро Спецстрой деген компаниясы менен ошону куруп 118 миллион долларлык каражат урдалды деген шектенүү бар экен. Андан тышкары жанагы булардын жанагы железобетон строй деген компаниясы бул жана Барселона академиясынын ошол эмеге Ташиевдерге тиешелүү ошону да курган да. Мына ошол компаниялар келечекте ошондой жаңы туннелди курушуп, жаңы туннелден түшкөн акчаны алып турушмак экен. Бул мамлекет менен жеке менчик ошо курушмак экен. Анан бул жака кайсы бир деңгээлде инвестиция тартылмак. 640 миллион доллар деген силерге ончук эмес да, ошончо каражаттагы ошондой курулуш болмоктагы. Анан булар 49 жыл бою ошол жерден каражатты элдер күндө канча мисалы жүк ташуучуна канча унаалар өтсө ошодон каражатты алып турмак экен. Анан могу Нур Капитал деген дагы компания, ошол булар дагы ошол негизи Нурлан Сулайманов менен ошо Ташиевдерге тиешелүү компаниялар. Булар дагы ошо түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бир тилкесин да курушуптур. Айтору булардын ошол көмүр, алтын, IT, айтор бардык тармактагы долбоорлору жана лицензиялары, жанагындай байлык, кен байлыктарга лицензиялары бар экен да. Булар боюнча бардыгын буга Клоп Кейжи өзү иликтөөсүн кылып чыгарыптыр. Ошону айтып кетейин дедим да. Мына бул Ташиевдер өздөрүнүн кишисин ар кайсы жерге кызматка коет экен да, анан ошолор аркылуу мисалы бир өздөрүнүн долбоорлорун кылышып бизнес жасашат экен да. Мисалы Абсатар Сыргабаев бул Ташиевдин өкүл баласы, аны баары билет.
Ташиев кызматтан алынары менен 4-5 күндөн кийин эле ал да кызматтан кетти. Кызматтан алынды себеп дегенде бул Ташиевдин ошо транспорт тармагындагы бардык бизнес жасагандардын, ошо Таймурас жана башкалардын, ошолордун шайкаларына крышевать этип турган ушул Абдусаптар Сыргабаев болуп турганда, өздөрүнүн кишилерин булар тиги кыргыз мудайга коет дагы ал жакта бизнес жасашат. Ташиевдер жана шайкаларычы. Ошол туугандар, булардын дагы бир урулугу, дагы бир ошол мамлекеттин эсебинен бизнес жасаганын ушинтип ачыкталып атат. Бөлүшөбүз, комментарий жазабыз, лайк басабыз. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.